Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз кезектеги чыгарылышыбызда Жалал Абад областына келип калдык. Дал биз турган жай бул Жалал Абад областына караштуу Ноокен районунун Ноокен айыл аймагында. Бүгүн биз сиздерге дал ушул айыл өкмөттөгү болуп жаткан жакшы, ийгиликтүү самалыктар менен тааныштырууга аракет кылып көрөлү. Баса белгилеп кетчү жагдай, бул айылда 99%дан турган ара булуттуу өзгөчө бир айылда жайгашкан. Келиңиздер, дал ушул айыл өкмөттүн жыл ичинде жасаган ийгиликтерин чогуу биргеликте назар салалы. Биз Ноокен айыл өкмөтү боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, Ноокен айыл өкмөтү райондон 7 километр жакынкы айылы. Алыскы айылы 24 километр алыста жайгашкан айыл өкмөт болуп эсептелебиз. Айыл өкмөттүн 27 айыл жайгашкан. Ар бир айылдарда ушу мектеп, садик, эми сандарын айтып өтсөм, 5 мектеп, 4 садик, 2 ГСВ, 5 ФАП жайгашкан. Эми айыл өкмөттө тургундары биринчиден бул мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенет. Алардын арасында жеке ишкерлер дагы бар. Эми саны азыраак. Эми кыскача айтканда бул жерде агрардык айыл өкмөт деп айтсак болот да. Карап көргөндө биздин айыл өкмөт дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн катарына киребиз. Өзүбүздүн жергиликтүү бюджет 16 миллион, республикалык бюджеттен дагы бизге выравнивающий деп коет, теңдөөчү грант. Ошодон 15 миллион бөлүнөт. Быйыл 2023 жыл 1 сентябрда жаңы мектептин Шалка айылында жаңы мектептин курулушу аяктап, бизден өзүнүн баланска алдык да. Бул республикалык бюджеттен 2016 жылы башталып, 2023 жылы бүттү. Бүткөрүп азыркы күндө иштеп жатат. 150 орундуу заманбап салынган мектеп. Мектепте эми өзүңүздөр үст жакта видеодо көрүп турганыңыздардай бардык шарттар каралган. Жада калса ушу труд деп, эмгек, кол эмгек сабагы деп биз окуп жүргөн мезгилде бизде чоң 2 станок болот эле, башка эч нерсе болбойт эле да. Азына швейный цех бар. Балдарды, эркек балдарды каалаган станогу ушу республикалык бюджеттен каржыланып, алып келип коюлду да. Ажатканасы ичинде, мурдагыдай сыртка чыгып, жана жүгүрмөй жок, сыртта да ажаткана бар, бирок ичинде дагы ажаткана бар. Бул жерде баса белгилеп кетүүчү нерсе, химиялык, физикалык кабинеттерде лабораториялары менен кошо жайланышкан. Ошону карап көрүп карасаң, азыркы жаштарга толук мүмкүнчүлүк бар. Информатика кабинет отдельный бар, компьютерлар менен жабдылган. Ошол мектептердин негизинде мына Мерске уюму тарабынан иштешиппиз. Мына мен келгенден бери 2021 жылдан бери иштешем Мерске тарабы коом менен. Ошо Мерске коом менен иштешүп, мына азыркы күндө 3 мектепти ысык тамак өткөрдүк. Анын немеси эми оборудованиясы эле жабдуулары Мерске бере турган. Ар бир мектепке бир 800 миң тегерегинде бул жабдуу берип атат. Андан сырткары 3 жыл бекер ысык тамак. Жада калса айран, сүтүнө чейин Мерске алып келип берет да. Биз ошого шартты кылып берели деп туруп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен мына өзүңүздөр көрүп тургандай Сарси айылына жаңы заманбап ашкана курдуруп бердик. Бул немеси смета боюнча 4 миллион 640 миңдик эле тендерден бир компания утуп, Элнур деген компания утту дагы бизге 3 миллион 540 миңде ошол зданияны бүтүрүп берди да. Мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай жолдун сол жагына тротуар салганбыз. Бул элдердин кайрылуусу менен мектеп окуучуларынын коопсуздугуна байланыштуу. Себеби бул жерде, бул айылда сос объекттер жок. Бардыгы ушу курулуш айылына жана Коминтерн айылдарына барып келип окушат. Ошого балдардын коопсуздугунун негизинде ошол жерге 900 метр тротуар салганбыз. Бул тротуар дополнительно кошулуп курулуш айылына өтүп кетет. Эгер 2 айылдын бириктирип айтсам, немеси узактыгы
1 километр 820 метр. Буну проект боюнча 6 миллион 800 миң проект болгон. Тендер боюнча 6 миллион 524 миңге Азиз компания деген өзүнүн ушу райондогу компания утуп алган. Срогун 3 ай деп койдук эле. Бирок 3 айга жеткирбестен ушу 1,5 ай, 2 айдын узактыгы менен 2 айдын ичинде бүтүрдүк. И дагы айтып өтө турган нерсе, мына ушул жакта мен айтып өттүм, бизде айыл чарбасында 2200 гектар жер бар деп. Биз 2 каналдан, 2 ветка деп коет, 2 каналдан суу ичебиз да, бул Базар Коргондон келет сайынан и Мали суу сайынан. Ошонун негизинде көрүп, айыл өкмөт болуп келгенден кийин эле эл келип суу деп маселесин көтөргөндөн областтык өнүктүрүү фондко проект жазып бардык биз. Проект 21 миллиондук 3 жаңы скважина куруу боюнча. Бизде жогору жакта ошо өнүктүрүү фондунун мүчөлөрү, комиссия биздин ошо апарган проектти туура көйгөйлүү маселе чечиш керек буну деп колдоо таап, проектибиз 22-жылы өтүп тендерден. Мына 23-жылы азыр Жалал Абад өнүктүрүү фондунан өткөн ошо 3 жаңы скважинаны ишке киргиздик. Ал 3 жаңы скважина менен эми болжолдуу мен ар бир скважина бир 50-60 гектар болсо, бир 150-дөн 200 гектарга чейинки жерди суу таңкыс мезгилде жардам катары колдонуп келди да быйыл. Бул мына биз азыр жүргөн жол Коминтерн айылына жайгашкан. Бул өнүктүрүү фонд аркылуу райондук колдоого алган проект. Приоритетный деп табылып, айылдык кеңештин отурумунда. Ошонун негизинде бул проект менен башталып, мына азыр күндө көрүп турганыңыздардай бүттү жол. Бунун узундугу 900 метр. Сметная стоимость полностью 6 миллион 144 миңге бүттү да бул жол. Ошонун ичинен 640 миң райондук өнүктүрүү фонддон, өзүк салым 640 миң, калган сумма райондук өнүктүрүү фонддон 5 миллион 400 миң тегерегинде сумманы райондук өнүктүрүү фонд каржылап берди да. Бул жерде келечектеги көп айтат да, мына кылынган иштерди эле айтып өттүң, келечекте кандай пландарыңыз бар деп. Келечекте насип кылса, мына азыркы күндө областтык өнүктүрүү фондуна проект алып кетип жатабыз, курулуш айылында таза суу менен камсыз кылуу үчүн. Ал насип кылса өтөт деген ойдобуз, себеби курулуш айылында көп жылдан бери таза суу проблема. Ошол проблеманы чечиш үчүн азыр өнүктүрүү фондко биз Жалал Абад өнүктүрүү фондуна проект алып кетип. Андан сырткары райондук өнүктүрүү фондуна дагы бир нече проекттерибиз бар. Ошо айылдык кеңеште отуруп, депутаттар менен кеңешип, чечишип, ушу 3-4 проектти немеге алып кетти азыр райондук өнүктүрүү фондко. Эми келечекте айта берсе маселе көп. Эми өзүбүздүн бюджет менен чече турган маселелерди өзүбүз аракет кылып атабыз чечишке. Эми республикалык бюджеттен да чечиле турган бир топ маселелер бар. Эми аларды эми акырындык менен чечилет деген ойдомун. Азырына президентибиз көрүп атасыздар, жакшы саясат алып кетип атат. Ошо саясаты ишке ашып турса эле бир 10 жылдын ичинде насип кылса бизде эски мектеп, садик, жол деген проблемалар чечилип калат деген үмүттөбүз.